Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Мен 48 жаштамын. Баткенден келдим атайын ушул жерге. Мен бул жерге ден соолук үчүн келгем. Продукция өтө сонун, себеби менде давление повышенный болчу. 160га 115, 180ге 115 норма болуп калганда менде. Бирок бир тааныш сиңдим, эгер ушинтип жүрө берсеңиз, симптом жок, баш оорубайт. Таптаза жүрөм, бирок давлением жогору. Ошол врач сиңдим. Эгер ушинтип жүрө берсеңиз, кан тамырларыңыз кеңейип кетип, караганда өтө кыйналасыз деди. Анан мени 4 түрдүү аптеканын дарысыга отургузуп койду. Эртең менен индак жесиң, кечинде лариста, күндүз күнү атровастатин, и жатаарда кардиомагнит. Анан мен ушул компанияга келип, зумдарга катышып, врачтардын айтканын угуп, өтө коркуп кеттим, себеби аспириносодержащий препараттарды ичип жүргөндө кан тамыр өтө ичкерип, жукарып кетет экен дагы. Бир мээде же жүрөктө жарылып калса, инсульт, инфаркт болуп калат экенсиң да. А бизде азыр араңыздарда бар да аспирин ичип жүргөндөр, кардиомагнит, тромбаз ичип жүргөндөр бар да, ошол өтө опасный экен, гормон ичкендер. Себеби гормон, аспирин ичкениңиздерде көп ичип жүргөндөрдө мен байкайм, колу бир жерге тийип кетсе, кровоподтек болуп кызарып кетет. Ошол жүрөктө жарылып калса кандай болот билесиздер. Ошон үчүн мен бардык дарыларды отмена кылып, азыр бикардио, элефичотан бир аз арыктадым, мурадилайтты жашарыпсың деди, энергиям өтө сонун. Анан мен сүйлөп атканда дайыма кекечтенип калчумун да, 2007-жылы 30 жашымда микроинсульт алгам. Ошол 30 жашта микроинсульт алганымда мен жаштык кылгам, лечение алган эмесмин. Ошодон кекечтенип калат элем, тез-тез сүйлөгөндө. Ошол азыр жоголду, эртең менен турганда колум жакшы жумулбай калат эле, ал жоголду. Цистит, бронхит, зрениям өлүп бараткан, бүт бардыгынан кутулуп баштадым. Анан менде аллергический ринит бар болчу, кышында бронхиттен, жаз келгенде риниттен кыйналчумун да. Азыр ошолорду байкап атам, уже жоголуп баратат. Мен ыраазымын ушул компанияга келгениме. Баарыңыздарга сунуштаймын, алыңыздар, ичиңиздер. Ден соолук бардыгыдан кымбат, продукцияны кымбат дебеңиздер. Ден соолук биринчи орунда. Ошон үчүн баарыңыздарга сунуштайм. Мени чакырган Мурадилге, Динарага чоң ыраазычылык билдиремин. Мен бул жерде азыр иштеп баштадым. Кудай буйрса, командам Өзбекстан али баштай элек, бирок мен бул жерде уже Кыргызстандан иштеп баштадым. Алыс Баткенде туруп алып иштеп атабыз. Баарыңыздарга чоң